Жолдошуңузга жашыңызды жашырып чоңураак кылып айтып койгонсуз, туурабы? Жашыбыз экөөбүз таанышкан болду, экөөбүз тең жашыруун болгон. Анан күзүндө ошо мектепке кирип окуп жүрүп анан боюндоп калып, мектепке барбай калды. Ушул баланын тагдыры, келечекте тагдыры эмне болот? Атасы түрмөдө болсо. Кыздын окуган жок, билими жок азыр, профессиясы жок. Өспүрүмдүн организми ичинде өзү и так жетип өсүп элек да. Бул дагы экинчи баланы өстүрүш керек. Ошол бойдон Айжан нике кыйылган жокпу? Нике Жакшы жете элек жарандарга нике кыйгоо жоопкерчиликке тартылат деген эскертүүлөр бар. жолдошумду чыгарып берди деген эмесин. Айжан өзүм үчүн баламды чапып Саламатсыздарбы? Бул аянтчанын кезектеги чыгарылышы. Бүгүн бизге Бишкек шаарынын жакка белинде жайгашкан Новопокровка айылынан Исмаилова Айжан аттуу келин келип отурат жана анын кайын журту мүмкүндө жолдошу абакта экен. Эмне себептен бирге билели. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы студия? Айжан, эмне маселе менен келдиңиз? Мен жолдошум камалып кеткен. Жашы жете эле кызга үйлөндүрүң деп камалып, азыркы учурда 5 жыл срокто алып отурат. Ошону чыгарыштын жолундабыз. Чыгарыштын жолун кылып болушунча чоңдорго кайрылып дегендей. Азыр канча жаштасыз? Азыр 17-демин. Бул наристе сиздики? Менин кызым. Канчада? 4 ай, 4,5 ай. 4,5 айлык. Качан үйлөндүңөр? Былтыр 14-июлда чогуу жашап баштаганбыз. 14-июлда чогуу жашаганбыз. Кызым 7-июнда төрөлдү. Былтыр 2024-жылы канчанчы классты бүттүңүз эле? Бир жыл кеч окугам, 2-класста менен 8-классты бүткөм. Бул жолдошуңуз менен каерден таанышып, качан тааныштыңыздар? Анан ошол кезде 14кө чыккан болосузбу? 15ке чыккан болом. 2024-жылы 17-майда таанышканбыз телефон аркылуу. Telegram сайты аркылуу таанышканбыз. 1 айча сүйлөштүм. Кийин чогуу жашап баштаганбыз. Чогуу жашап дегенде кандайча чогуу жашап баштадыңар? 14-июнда чогуу жашаганбыз. 14-июлга чейин сүйлөшүп жүрдүк да. Сүйлөшүп жолугуп. Чогуу жашап баштады дегенде үйлөндүңөрбү же жөн гана жолугушуп эле чогуу жашап баштадыңыздар? Каякта, кандай окуя болду? Үйлөндүк десем да болот. Чогуу эле жүрдүк. Эки жактын тең макулдугу менен эле. Эки жактын тең макулдугу менен жашап чогуу жөнөлдүк. Ата-энеңиз билчү беле? Ата-энем билчү. Ал кой деген жок балар. Башында каршы чыгышты, кийин жашайын деп колгоруп тура алгам. Коопет болчумун. Жашайын мен деп жана алгандан макул болушту. Макул болушуп, мейли эртесен жашап кетти деп. Башында эки жактан каршы чыккан, кайын журтум деле, өзүмкүлөр деле. Чогуу жашап баштаганда ушул кайненеңиздин үйүнө алып келип чогуу жашап баштадыңыздарбы? Ата-энеңиз мыйзам жол бербейт деп айттыбы? Бул закон жаңы кирген закон экен. Биздин эч кандай кабарыбыз жок болчу биздин. Закон боюнча меникилердин деле эч кандай кабары жок болчу. Чогуу жашап баштаганда молдо келип нике кыйып, силерди үйлөндүрдү. Ооба. нике кыйган жок дейт. Сиз кайнежеси болот экенсиз. Окуяны сиздин ооздон да уга алчы, кандай болгон? Эми жак эрисеге жете элек кичинекей кыз экен. Саламатсыздарбы? Эне камалган
баланын эжеси болом, бир тууган. Мен жакыныраак жашайм буларгачы. Квартирада турушат. Мен андан өйдөрөөк жашайм да. А мен ошо жумуштан болчубуз. Эметсем эле ушундай үйгө байкем эме алып келди деп калышты. Кыз келди. Анан эмне болгон кыз экен десек, ушундай жеңе болот экен, жебушкасы экен деди. Анан мен үйгө келип, үйгө келсем эле кишинин бул экөө ошо биякта чоңураак үй бар да, квартирачы. Ошол жака көчкөн атышыптыр. Актып атыптыр бияк. Анан бир маалда инем мени көрүп эле урушатты эле алып кетип калды. Анан муну көрүп мен эме кылдым, уруштум. Атеңиң барбы, канчанчы жылкысың тигүү депчи. Анан бул эме деди. Ооба бар. Тур кет дедим, бар кет. Анан атеңиңе бар деп болбой кетирүүдүм да. Анан кеткен. Кеткенден кайра кыз балдарым көрөт, ары бери өтүп атыпчы. Балдарым кайра көрүп калыптыр, кайра кетирдим муну. Андан кийин экөө жакшырым, мен күндө мен аңдай албайм да, өзүмдүн турмушум бар. Андан кийин эме болуп калды, иним жеңем дагы эле жүрөт окшойт депчи. Апам сүйлөй албайт, апам тилинде эле угушпайт да. Анан жолугалы деп сейлеже, мен баары жакшы көрүп калдым деп туруп алды да. Эже жакшы көрүп калдым депчи. Иниңиз канча жашта? Азыр былтыр 27 жашында болчу. Үйлөнө элек кези да, үйлөнгөн эмес. Анан экөө кудагыйлар менен деп эжем болуп барып кафеден жолуктук. Жолугуп эметип биякта баккан тайнеси, анан өзү мамасы болуп жолуктук. Жолугуп анан ошол жактан сүйлөштүк. Мен жылын негизи 2007 деп уккам да. Өзүм айжанданчы. Баргандан кийин окутасыңарбы деп ушинтти да, алар да каршы чыгышкан буларды. 2007 жылдым деп алдап койгонсузбу? Анан 2007-де таанышкан болчумун. Анан 2007-де анан ошол жактан чыгып калды да. 2008 болуп. Анан силер окутасыңарбы деди. Анан үйгө келип, бизден да улуу эжелерим бар да. Алар да болбойт деп болбой коюшту. Анан муну кайра кудагыйдан кошуп жөнөтүйдүк бияктычы. Кичине сүйлөшүп турушсун депчи. Десек макул деп экөө кеткен, анан кайра үйгө барып камап койгон экен айжандычы. Эметпейсиң, пока сүйлөшпөй отургула депчи. Телефонун алып камап койгон экен, бул терезеден каяктан бир жерден чыгып качып кетип калыптыр. Экөө жолугат, анан биз билбей жүрө беребиз. Анан жашап кеттир, анан ошо менен кайра кудагыйлар болуп сүйлөшүп, анан жанагы никесин кыйылган жок да, действительночы. Никелери кыйылган жок, анан нике кыйбай эле, тойчу өткөрүп эле жашап атышат. Эшиктөр кылып эле, аларды чакырып элечи, туугандарыбыз менен. Кой союп эле, ырым кылдык да. Аларга шакек тагып, ырымдап элечи. Анан ошо менен жашап кетишти булар. Анан бул 9-класска киргизди. Мектепке кайра? Мектепке кирди, бирок аякта турмушта экенин айтылган эмес да. Анан күзүндө ошо мектепке кирип окуп жүрүп, анан боюндоп калып, мектепке барбай калды. Анан ошол жактан билинди турмушка чыкканычы. Анан турмушка чыккан билинди, анан ошо менен эле кудагый жакты чакырып, биякты чакырып ушинтип жүрүштү да, участковыйларчы. Андан кийин эле бир айбы, 2 айдан кийин эле эменин айжандын эмеси таятасы каза болуп калды. Анан ошол жакка деп эле калыштан, анан биз барган жокпуз да, мурун кийин жакшылыкка катышпа, жакшылыкка эле баралы деп биз барбай, бияк менен инимди жөнөткөнбүз. Кудагый болуп бияктан шаардан кетишкен да. Операция болуп бияктан бияктын таятасы операция болуп, ошондон эметпей калып, аларды биринчи кетти, булар артынан кетишкен. Кетип эле анан Токтогулга жеткенде водитель уктап калып, авария болушту экөө тең. Именно ошо тарапта бул экөө отурган экен, терезеден чыгып, экөө тең реанимацияга түшүп калышты. Ошо менен милициялар да токтолду окшойт да ошол убактачы.
Ошондо 5 ай болуп калды беле боюнда. Бул реанимацияда 9 күн жатты, иним 3 күн жатты. Анан бияка 4-чү больницага алып келишти. Экөөнү тең. Бул бияктан ошо менен реанимацияда жатты, инимди сразу эле тияктан жакшы болуп бир аз өзүнө келгенден эле палатага которушту. Мээси чайкалып калыптыр. Мунун да башы жарылып. Экөөнү тең аябай катуу болгон да. Анан жакшы болгондон кийин иним эмеси операция болду кайра. Колунанчы акыреги сынып темир салып. Анан мунун 5 ай деп боюнда баягы түшөт да милицияга билинген. Боюнда бар экен. Ал убакта алар деле токтотуп коюшту окшойт да. Ошо тынчып калдык да ошо менен. Анан булар жакшы болуп иштеп, иним да өзүнө келип кичине иштеп баштаган, өзү бак кыйып иштечи. Иштеп баштаган жакшынакай анан ошо эми андан кийин 5-комго өттү булардыкы. Бир ичи ооруп больницага келгендечи. Анан 5-комдон кантта болгон эме ысык ата районго карайт Покровка деп кантка жиберишти. Аяктан тергөөчү тергеп, эми жалко эми экөө жакшынакай жашап атса деп ишти жаап салат да. Жаап салып прокуратурага жиберген экен, прокуратурадан кайра Ошондо төрөт үйүнөн кайра башталып атат да. Жок, отказ берип койгон экен аларчы. Кайра карагыла депчи прокуратурачы. Тергөөчүнү дагы эметиптир, наказание кылып коюптур. Анан ошо менен эле биз кайра бул бала төрөлдү. Андан кийин жайында төрөлүп, анан 1 айдан кийин эле кыз эми инимди үйдөн экөө үйдө болчу, апамды алмак-салмак карайбыз да бизчи. Анан ошо иним экөө үйдө кезинде муну алып кетип, муну экөөнү алып машина менен алып кетиптир да. Негизи башында биз Ошол күндөн баштап камакта. ошол күндөн Июль айынан баштап камакта экен, э? Ошондон бери. Кечиресиз, эмне болуп иштечи дедиңиз? Бак кыйып. Бак кыйып? Бак кыйып, Мындай өзү билими, кесиби барбы? Жок, средний эле, окууну эле бүткөн. Айжан, сизге суроо бергим келип атат. Өзүңүз кичинекей кыз болуп туруп турмушка эмнеге шашылдыңыз? Билбейм, жакшы көрүп десем да болот. Жакшы көрүп, э? Жакшы көрүп. Телеграмдан да ким биринчи сөз жазды? Телеграмда негизи группалар бар, таанышуу деген. Ошол жерден сүйлөшүп калып эле таанышып калганбыз. Ал убакта жолдошуңузга жашыңызды жашырып чоңураак кылып айтып койгонсуз, туурабы? Жашыбыз экөөбүз таанышкан балда экөөбүз тең жашыруун болгон. Өзүнүн жылыбыз эмес, экөөбүздүн тең жылыбыз башка-башка болуп айтылган. Эмне себептен? Билбедим. Аябай чоң көрүнүп, чоңоюп калган кыз көрүнгүңүз келди. Менин да жашым сыр болду, жолдошумдун да жашы сыр болуп. Кийин жолугуп таанышкандан кийин айттыңызбы 14 жаштамын деп? Жолугуп таанышкандан кийин айттым 15 жаштамын десем, ага деле макул деп экөөбүздүн жашыбызды айткандан кийин макул болуп эле кайра сүйлөшкөнбүз. Бири-бирибизге макул болуп элечи. Мындай дос курбуларыңыз мектепке баратса, билим алып атса, сиз мындай ишиңиз тызылдаган жокпу? Мен деле окусам болмок деп. Жок. Турмуш куруп, келин болгон жашоо жакты, аябай. Ошону десем да болот ага. Апаңызга микрофон берсеңиз. Айжан өзүмүшүн балым чапы. Сүйлөй албайт экен, э? Мен баары болбош. Канча бир туугансыздар, анан ушу апаңыздарды ким багат? Азыр менин колумда турушат. Апам пенсиясы өзүнүн дарысына кетет. 1-группа инвалид. 2 жолу инсульт алган. Жол кырсыгынан кийин оорулуу болуп калган, э? Максатыңыздарды айтыңыздар, эми программага эмне келдиңиздер? Менин суранычым ошо Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке кайрылам. Жолдошумду чыгарып бергиле деп. Биздин жашоонун негизи биздин квартирабыз, тамак ашыбыз, дары-дармегибиз бүт жолдошумдун моюнда болчу. Азыр берде эжем дагы бүгүн эртең төр өйүндө отурат. Квартира бар, тамак аш, жеген ичкен.
Анын баары бүт жестем мойнуна түшүп калган. Жестем өзү деле тазалыкта иштейт. Тазалыктан эми тапкан акчасы квартира менен продуктага кетет. Ошо чоңдордон жардам сурайм, чыгарып бергиле. Кылмыш иши кайсы бир эне менен козголуп отурат? Андан кийин сиз кандай ушу кырдаалдан чыгуу жолдорун көрүп турасыз? Саламатсыздарбы? Азыркы учурда ошо Анарбек уулу Мурадылга Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 157 беренеси менен иш козголгон. Бул жашы жете элек 16 жашка чейинки өспүрүм кыз менен катнашка баруу, жыныстык катнашка баруу. Бул кылмыш өтө оор кылмыш болуп эсептелинет. Бул берене менен ошо азыр айтып өткөндөй 8 жылдан 10 жылга чейин. Эң ылдыйкысы 8 жыл, эң өйдөкүсү ошо 10 жылга чейин берилет да. Бул карманыбызга 5 жыл берилиптир, туурабы? Ооба, 5 жыл берилиптир. Эми бул жерде ошо мүмкүн болушунча жеңилдетип ошо соттогу болушунча жеңилдетип берген экен да. А негизи ошо эң жеңили ошо 8 жыл берилет. Анан эмнени негиз кылып атасыз? Эми бул жерде мен негизи өзүм мындай аракетти колдобойм. Чындыгында мен ушуга каршы күрөшүп келем да. Анан ушул сыяктуу көп окуялар менен кездешебиз да эми өзүбүздүн иш тажрыйбабыздачы. Азыркы учурда ошо 15 жаштан, 14 жаштан төрөгөндөр бар. Анан аларды көпчүлүк учурда эркек кишилер пайдаланып таштап кетишет да. Бүгүнкү учурда. Анан ошол себептен анан бул жерде болсо туура эмес иш болуп атат. Экинчи себептен биринчи таштап кеткен жок да. Анан эң негизгиси бул жердеги ушу кичинекей ымыркай бала. Ушул баланын тагдыры келечекте тагдыры эмне болот? Атасы түрмөдө болсо, энеси жашы жете элек, карай албайт. Чоң энеси майып. Бул баланын тагдыры каяка барат? Толук кандуу коомдо баардык балдар бирдей чоңоюш керек да. Келечекте мамлекет үчүн, эл үчүн керектүү уул кыздар болуш үчүн толук кандуу жакшы тарбия көрүш керек. Ошол себептен анан энебиз мына баарыбызда эне бар. Энелер ыйлабасын дейт. Ошо энебиз бага турган, көрө турган кишиси жок калды да. Кыздар карабат, бирок эми чыккан кыз чийден алыс дегендей, бул кыздардын да өзүнүн оокаттары болот да. Мына келин, жашы жете элек кыз. Бул да азыр иштейин десе бала менен жалгыз бой эне дейин десе күйөөсү бар. Бирок камалып кеткен. Балага пособие да берилбейт да азырчы. Өзүнүн паспорту да жаңы эле алып атат, паспорт. Ошол себептен мына ошо кыскача айтканда ушу эненин тагдыры бул бир эмес эки эне ыйлап отурат да бул жерде. Кичинекей баланын ымыркайдын. Анан 2 жаш баланын тагдыры мына. Ошол үчүн анан мен макул болдум. Себеби бир кишини жазалайбыз деп атып, биякта эч күнөөсүз 3 тагдыр талкаланып калып атат да. Ошол себептен. Үмүт айым, мына Акыйкатчы институтуна ушундай көйгөй менен кайрылгандар барбы? Статистика кандай? Ушундай көйгөйлөр менен кайрылгандар жок бизде. Бирок биз өзүбүз Акыйкатчы институту 24-жылы иликтөө жүргүзгөнбүз. Бир Кыргызстандын бир районунда, Сузак районунда жүргүзгөндө ал жерде 2024-жылдын 9 айынын ичинде 22дей ушундай эрте никеге туруу фактор катталыптыр. Эресеге жете элек кыздар турмушка Кыздар, ооба, ошондо биз ушул иликтөөнүн алкагында Генеральный прокуратурага кат жолдогонбуз. Ушуну контролго алып, эмнеге ушундай себептер болду депчи. Өзлөрүнүн өздүк иштерди кыздардын караганда жанакы отдел по защите ребенка деген бар, соцзащитада өздүк кыздардын иштерин караганда аякта ата-энелери, чоң апалары жазып атышат да. Мен тирүү кезимде ушундай уруксат бергиле, кызым эрте турмушка чыкканга, же болсо мындай ден соолугу жакшы деген бир справкалар жүрөт да. Анан биз ошого таң калып, ден соолугу жакшы деген справка алып келип берсе эле,
ошо анан уруксат берилеби мыйзам боюнча? анан жок, андай болбош керек. Ошон үчүн жанакы айылда жерлердеги КДДлар, комиссия по делам детей, ошондо уруксат берип атат. Анан биз ошо боюнча прокуратурага жаздык, генеральный прокуратура. Анан ошо боюнча алар жазасын мындай дисциплинарный взыскание алышты да. Ошондой болуп атат да. Бирок биздин мыйзам боюнча бала 18-ге чейин болуп эсептелет. Бирок азыркы мыйзамда, үй бүлө мыйзамында эме бар экен да, мындай по определенным основаниям можно снизить да на 1 год 17 лет деп ошо менен колдонуп атышат. Ошондо да 17 жаш, 14 эмес, 17 жаш. Ошондуктан биз өзүбүздүн акыйкатчы сунуштамасында ушуну алып салсын деп, ушу норманы алып салсын деп, жана бала 18 жашка чейин бала болот, 18 жашта күйөөгө тиет деген сунуштама бергенбиз. Азыркы жаңы редакцияда үй бүлөлүк сиздердин кодексте сунуштамаңыздарга ылайык эч кандай жагдайдагы жок, болбош керек. Негиз болбошу керек. Так гана 18-де турмушка чыгыш керек кыздар. Ошол анан ошо кыздар айтып кетет элем, булар азыр билбей атат кандай таасир тиет буларгачы. Мына азыр деле көрүп атабыз, мына кыздын окуган жок, билими жок азыр, профессиясы жок. Анан ден соолугуна таасир тийгизет бул эрте төрөгөн, психологияга таасир тийгизет. Мына азыр үчөө отуруп вот тяжелой жизненной ситуации. Анан биякта айтып атат, пособие ала албай атат деп. Пособие алыш керек, анткени со стороны соцработник тараптан буларга опекун должен быть назначен этому ребенку, этой девушке. И анан опекун тарабынан заявление жазылып, анан пособие берилиш керек. Мындай пособие алган. Демек, пособие алганга жол бар экен. Сиз кыздын саламаттыгы жана психикалык абалына да таасир берет деп калдыңыз. Бул жерде бизде акушер-гинеколог отурат. Айтсаңыз, Насип айым, негизи эрте ушундай бир турмуш куруп, эрте ушундай жыныстык катнашка барып, үй бүлө куруп калган учурда кыздын ден соолугуна кандай таасир берет? Саламатсыздарбы? Эрте төрөт маселеси. Өспүрүмдүн организми ичинде өзү и так жетип өсүлө элек да. Бул дагы экинчи баланы өстүрүш керек. Бул абдан зыяны чоң. Бул кош бойлуулуктун өзүнчө, төрөтүүчүрүндө өзүнчө татаалдуулуктар болот. Себеби деген организм өсүп келе жаткан организм өзү минералдарга, витаминдерге зар болуп турат да. Буга еще кош бойлуулук кошулуп, иммунитети азаят. Жакшы балдар төрөлбөй калышы мүмкүн да. Балдар ара төрөлөт, аз салмакта төрөлөт. Өспүрүмдүн өзү болсо айына жетпей төрөлүп калышы мүмкүн. Жамбаш сөөктөрүнүн даярдыгы жок, репродуктивдик системанын даярдыгы болбогондуктан өзү төрөгөн учурлар аз эле болот да. Көбүнчө операция жолу менен төрөшөт. Айжан, ден соолугуңуз кандай? Мен аварияга чейин өзүм эле төрөйм дечүмүн. Аварияда сотрясение алып, кичинемде дагы машина сүзүп кетип, жамбашым чыккан. Ошол себептен дагы толго келип больницага барган жакта өзү төрөй албай атып, сразу кесаревага даярдашып койгон. Өзү төрөй турган болсо микроинсульт алып калышы мүмкүн деп сразу кесаревага даярдаган. Бул жол кырсыгынын кесепети деп айтышкан, э? Жол кырсыгынын кесепети десем да болот. Башында негизи сотрясением жок болчу менин. Өзүм төрөйм дечүмүн. Бала ай күнүнө жетип төрөлдү? Бала 43-нчы эле 4 күн болуп төрөлдү. Канча салмак менен? 3 килограмм, 3245. Ден соолугу жакшыбы? Ден соолугу жакшы. Эми психикалык абалына токтолсок, Гүлзан айым. Саламатсыңарбы? Негизи ар бир адам этаптан өтөт да. 0 жаштан 3 жашка чейин, 3 жаштан 4 жашка чейин, ушинтип анан мен эми Айжандын этабына кайрылып берейин. Сиз бул 12 жаштан 18 жаштагы этаптар да. Физикалык абалын айтпай эле коеюн, эмоционалдык абалын айтпай эле коеюн, мен когнитивдик абалына келгим келет да. Ошондо бул кыз 14 жашта кыз сезимталдуу болот. 15 жашында экен. Сезимталдуу, мындай сезими эмоциясынан жеңе албаган,
аң сезими жакшыраак иштебей атпаган учур ушул убакка кайтсам болот да. Анан ошол учурда бул кыз баягы сүйүп калдым деп атпайбы, сүйүүгө берилип, сезимине ишенип, аң сезими сүйүүнү жеңип кетип атат да. Ой, аң сезим эмес, сезим жеңип кетип атат. Ошондо бул жерде бул жолдошу 27 жашта экен, 27 жаштагы баланыкын салыштырып көрөлүк, этапка кайрылсак. Токтолуп калган, туруктуу, когнитив жагы өзүнө өзү суроо жоопту билет, баягы эмоциясын башкарган адам катары болуп эсептелинет. Эми ошол жерде Айжанга айтыш керек болчу да, карындашым, сиз эми 18-17ге чыгыңыз, сүйлөшө туралык, анан экөөбүздүн ортобузда байланышты кылсак болот деш керек да. Мына азыр Айжан деле отуруп алып, өзүнө деле мындай жаш курак да буларчы. Күлгүн жаш, эчтекени сезе билбейт, үй бүлө маселесин билишпейт, балалуу эмне экенин билбейт. Анан ушул куракта алданып калды да. Азыр билем, билип барган бардык нерсеге мен баштагам деп атпайбы? Эми азыр айтып атат да, анткени бул өзүнүн калыптанып аң сезимине баш ийип, өзүнүн кылган ишине жоопкерчилигин тартып, анан жолдошун чыгаруу процесс болуп атат да. А бирок бул жерде негизи ушинтип өзүбүз ар бир адам өзүнө ойлонуш керек. Баягы бар го мектепте деле балдар, кичинекей балдар мугалим эжесин сүйүп калып, сүйүүгө арнашып сүйүнсүнчү, ошондо мугалим эми сен сүйүп калдым деп эле окуучу кыздардын баары менен үйлөнүп боло бербейт да. Алар айтат да, карындашым, ооба эми бул сезимтал келип атат, сенин сүйүүң бар экен, бирок кечирип кой, сен кичинекейсиң, окууңду бүт, окуй кой деген суроолоруна жооп берип коюш керек да. Анан бул жерде жолдошу ошо кичине ойлонсо болмок экен да. Ал ошо жолдошу энесин сыздатып атат, биякта мына баласын да ким юрист бала айткан туура болуп атат да. Анан эми бул жерде катуу Айжандын өзүнүн ички жан дүйнөсү менен эле сүйлөшсө болот. Уже мен байкап атам, Айжан азыр кандай чайналып, кыйналып атат. Сезимине берилип кетип, аң сезимин иштебей калышына азыр мына өзү жоопкерчиликти тартып кыйналып атат. Ошол бойдон Айжан нике кыйылган жокпу? Нике кыйылган жок. А эмне биз программанын башында нике кыйылды деп айттыңыз? Азыр бул нерсени көпчүлүк адамдар көрөт. Көпчүлүк адамдар көрөт. Бир минут азыр. Көпчүлүк адамдар көрөт. Буга чейин эле чыгып жүргөндө нике жөнүндө сөз болгон эмес. Сөз болгон эмес болсо дагы жазгандар болуп атты. Ошол себептен да нике бар деп айттым, туура деп ойлойм. Элдин комментарийлерден Элдин комментарийдагы личкага деле жазгандары болуп атты. Аккаунт табып личкага деле тааныш билиштерим бар. Личкага деле жазышып. Эми ошол сөздөрдөн укпаш үчүн ушинтип айтып коеюн деп ойлодуң, э? ооба. Султан мырза кошуп жаап коеюн деп атасыз. Бул жерде тактай кетчү нерсе бул биринчи кайра эле ошо мыйзам боюнча ошо балага жоопкерчилик бар да. Туура жоопкерчилик болуш керек ар бирибизде. Мыйзамды сыйлашыбыз керек. Анан негизгиси мен бул Айжан менен такташып, сурашып сүйлөшкөн учурда башында ошо 17 жаштамын деп айтып койгон экен. Анан кийин болош болуп катнашып болгондон кийин анан Айжан айткан экен да. 17 жашка толо эле экенчи. Бул көрсөтмөлөрдө, атайын официалдуу көрсөтмөлөрдө да ошондой бар да. Бул азыр эле чыгып аткан сөз эмес. Анан экинчи нерсе ошо нике маселеси боюнча эми өзүңөр билесиңер, мыйзам боюнча нике кыйганга да тыюу салынган. Бирок мындай диний жактан алып караганда силер азыр эми мыйзам бузган болуп эсептелип калабыз. Эгер ачыктап айтсак. Бирок нике бар. Бул коомчулукка айтып атам да, мындай. Бирок аны биз азыр ачыктасак, кандай шартта эмне нике болгонун аша ачыктаса, анда нике кыйган адам да жоопко тартылат да. Ошол себептен айтууга болбойт. Муфтияттын өкүлү отурат, Бактияр мырзага берсек суроону. Бактияр мырза, ушундай эми жашыруун нике кыйып коюп, жоопкерчиликтен качкан учурлар көп эле кездешет экен. Аны практика көргөзүп жатат. Муфтияттын позициясы кандай бул учурда? Муфтияттын расмий ошол биздин имамдар ошо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына толук баш ийет. Алар деле башка өлкөдөн эмес, башка планетадан эмес. Ошондуктан бизде толук ошол диний ишмердик жүргүзгөн кызматкерлерге биз ошол так талап кылабыз да.
бул туурасында ушул жашы жете элек жарандарга нике кыйбоо жоопкерчиликке тартылат деген эскертүүлөр бар. Бизде атайын иштеп чыгалган журнал бар. Ошол жерде сөз түрдө көрсөтүш керек, такташ керек ошо никеге катып аткан имам. Анан расмий биз ошол жарандарды расмий имамдардан ошо никеге туруусуна чакырабыз да. Анан баарыбызга белгилүү болгондой эле бул никени коюу бир эле ошо расмий имамдар менен чектелип калбайт. Балким ошондой диний билими бар, ошо нике кыйганды билген арабыздагы жарандар деле болушу мүмкүн да. Ошондуктан бул аларга биз мындай жооп бере албайбыз да. Биз өзүбүздүн расмий бизге тиешелүү болгон имамдарга жооптубуз да. Расмий каттоодо турган имамдарга жол берилген. Ал эми ушул расмий каттоодо турбаган, бирок сиз айткандай диний билими бар адам нике кыйып кое берсе, бул эсептелинеби? Жок, никеси жүрө берет. Бирок жоопкерчилигин эми ал тиешелүү тараптар алар ошолор менен иштөөгө милдеттүү болот да. Биз баягы баардык адамдардын ишмердүүлүгүн текшере албайбыз да, жөнгө сала албайбыз. Ошондуктан аны тиешелүү органдар карайт. Сиз мына үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы экенсиз да. Анан ушул боюнча кандай жума баяндарда деги эле башка учурда кандай үгүт насаат иштери жүрүп жатат эрте никеге туруу боюнча? Бизде мындай так бул баягы имамдарга тиешелүү бул мыйзам бир 2-3 жыл мурун, менимче бир 3-4 жыл мурун бул кабыл алынган. Ошондо кээ бир имамдар дагы билбей ошо жашы жете элек жарандарга нике кыйып жоопкерчиликке тартылган учурлар болгон биздечи. Бирок ошонун үстүндө биз мындай катуу иш жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан азырынча бизде жокко эсе да мындай көрүнүштөр. Себеби бизде бул жерде бир эле имам эмес, анын ата-энеси дагы бар да. Ооба, ал мыйзам боюнча ата-энеси, эки тараптын тең Эки ата-энеси тараптуу. Ошондуктан бул жерде ата-энелер дагы мындай жоопкерчилик тартып, алар дагы сезишет да, демек кой ошо кызы же баласы болсо жашың жетсин, андан кийин никеге тур деген маселени да коюшат да алар. Ушул азыр эми кандай болуп калды? Паспортун текшеришеби же? Ооба. Бул жерде сөз түрдө ошо нике журналына катталып атканда имам карайт анын паспортун, ошо айдисин, жашы канчада, ким туруп атат, ким алып атат, күбөлөр кимдер, ошолордун бардыгын. Каттоо журналы барбы сиздерде? Бар. Нурсултан мырза, бул окуяда ушул эки тараптын ата-энеси да жоопко тартылышы керек эле. Ал боюнча кандай чара көрүлдү же ал жакты кандай жооп бердиңиздер мыйзам алдында? Негизи бул ишти мен бала камакка алынгандан кийин гана билдим да. Кандай болгон, эмне болгон баарын тактап. Мен билгенден кийин бир жумага жетпей эле өкүм чыгып кетти. Бул ишти билгенден кийин. Бул ата-энесине негизи ооба кылмыш иши козголуш керек болчу. Себеби Кыргыз Республикасынын 159 беренеси боюнча ошо никеге катышкан жана никени жаш жетелектер менен уюштурган адамдар сөз түрдө жоопко тартылат деп, бул 1 жылдан 3 жылга чейин эркине жатат да. Бул иш боюнчачы. Бул мыйзамдар мына 157 бала соттолуп кеткен мыйзамдагы бул 22 жылы жаңы кабыл алынган да. 22 жыл кабыл алынган. Эми ошондон бери көпчүлүк адамдарга бул жеткиликтүү да, жеткиликтүү эмес да. Билишпейт көпчүлүгү. Мунун себеби ар кандай себептери бар. Ошо кээ бирөө сабатсыздыктан, кээ бирөө ошондой эрте бара албаштыктан, мындай кенебестиктен да. Көпчүлүк ошо өзүнүн укуктарын жакшы билишпейт, милдеттерин да билишпейт да. Ошол себептен бул мыйзам атайын гана түшүндүрүлгөн мындай таар чөйрөнүн арасында гана белгилүү да. Мисалы үчүн имамдарга белгилүү, анан укук коргоо органдарына белгилүү да. Жалпы коомчулукка бул мыйзамдар белгисиз. Ошол себептен ата-энелер билбей уюштуруп коюшат. Бул жерде эми мына үй бүлөлүк акыбалды түшүнүп атышпайбы? Канчалаган программалар, канчалаган маалыматтар чыгат.
Канча жылдан бери анан ушу дагы деле маалымат жетпегенине таң каласың да? Азыркы учурда ошо үй бүлөлүк шартка байланыштуу эми укук коргоо органдарында дагы жүрөк бар да. Аларда да үй бүлө бар эми. Ошол себептен го деп ойлойм. Бир четинен ошо эми айласыздан болуп атат да бул ишчи. Никени айласыздан уюштуруп атышат да. Мен түшүнгөнүм боюнча ошо айласыздан кылышты, ошол себептен алар да түшүнүштүү укук коргоо органдары. Үмүт айым, бул учурда мына жарандар сиздерге кайрылса, кандай жардам көрсөтө алат Акыйкатчы институту? Кандай позицияда болосуздар? Биз тергөө иштерине кирише албайбыз. Ушундай учурларда анткени биз мындай көзөмөлдүү орган болуп эсептелебиз. Ошондуктан биз генеральный прокуратурага жөнөтөбүз каттарды, аны көзөмөлгө алып бергиле, же тергөө иштери кандай жүрүп атат, эмне болуп атат деп. Эгерде мыйзам бузулса чындыгында эле, анда мыйзам бузуу деп эле ошондой болот да. Анткени мыйзам баарына бирдей болуш керек. Мыйзамды билиш керек, баары сакташ керек. Демек, мынакей Айжан жана Назгүл апа келип отурат да, өтүнүч менен ушул жерге кыргыз элине кайрылалы, жана жетекчиликке, өлкө башчысына кайрылалы, баламды багар көрөр, баламды бошотуп бер деп, бул жак жолдошум мени багышы керек, баланы багыш керек деп атат. Эми кандай кылсак болот? Бул көйгөйдү чечүү жолдору барбы негизи? Бул сот гана чечише алат деп ойлойм. Анткени соттун ичине да эч ким кирише албайт. Ошондуктан сот болду да уже, соттолду да уже. Сот болду. Нурсултан мырза, кийинки инстанцияга кайрыласыздар да? Болду да уже. Ооба, биринчи инстанциянын өкүмү чыккан. Ал өкүм күчүнө кире элек, биз күчүнө кире электе жогорку инстанцияга арыз менен кайрылганбыз. Азыр иш кароодо. Жакын арада Чүй облустук сотуна иш келип түшсө, ал жерден анан белгиленет. Экинчи инстанциянын биринчи соттук отурумучу. Негизи эми бул ишти эми кандай жол менен чечсек болот деген суроого жооп берсек, биринчиси ошо биз суранып атабыз. Макул ушул өкүм күчүндө калсын, бирок өкүмдүн аткарылышын бир аз убактысын жылдырып бергиле. Себеби мына кыз кичинекей ымыркай чоңойсун, ана атасы, энеси дагы жетилсин, энесин дагы чоң баланын энеси айыксын. Анан ошондон кийин өкүмдү күчүнө келтирсе болот да. Бул практикада бар нерсе да. Анан экинчи сурана турган нерсебиз эми бала мындайча эсептегенде азыр 6 ай мөөнөтүн өтөп койду десе болот да. Тергөө учурунда 1 күн 2 күнгө эсептелинет да. Анан жакшы эле ал жерден жазаны көрдү, түшүнүштү эки тараптан элечи. Коомчулукта жетти деп ойлойм. Ошол себептен пробация деп коет, же болбосо шарттуу түрдө жазасын өтөп берсин. Анан эми такыр эле соттор эгер бул чечимдерди кабыл албаса, бир гана үмүт президентибизде калат да. Урматтуу президентибиз ошо ырайым сурап кайрылган учурда ошо ырайым берсе, бошоп кетиши мүмкүн. Бирок азырынча эми эки сот бар да. Облустук сот, анан жогорку сот бар да. Эки инстанция бар. Эки инстанцияда болушунча ошо жазасын жеңилдеткенге аракет кылабыз. Чоң рахмат, түшүнүктүү болуп калды. Гүлжан айым, мынакей эгерде ушул юрист суранып аткан жана булар суранып аткан сураныч сот тарабынан канааттандырылып калса, бунун экинчи жагы да бар да. Коомчулукка тийгизген таасири кандай болот? Сиз жана мен билебиз, мындай окуялар өтө көп болуп атат. Бир нече жолу келип, бул окуя боюнча биз какшап, ушу жашы жете элек кыздарды зордукталып атат, өгөй ата тарабынан деп. Анан биринчи жагы, жаман жагы, бул кайра терс таасир тийгизип калышы мүмкүн да. Демек, бирөө чыкты, мен дагы эртең ушундай ишти кыла берсем болот деген мындай законго баш ийбеген нерсе болуп калат да, акылга сыйбаган нерсе. Анан экинчи тарабын бул юрист мырза айтып атат, ушундай мындай гуманность подключать этип берилет деп атат да. Анан ал жагын эми билбейм, аны өздөрү сот органдары чечип, жана президентибиз чечип берет го. Бирок мен айтып кетмекмин, азыр Айжандын өзүнө деле жардам керек. Өзү деле ушундай депрессионный состояниеде экен, стрессте болуптур. Анан бул окуяны жакшылап, иликтеп, анан кылдаттык менен иш алып барбаса, өтө кооптуу турат. Айжан, акыркы сөз сизге болсун. Кандай өтүнүч менен келдиңиз? Бүгүнкү күндөгү дагы өзүңүздү түйшөлүп турган көйгөйлөрдү айтып өтсөңүз. Мен
өтүнүчүм ушу чоңдорго кайрылып эле жардам сурайм. Жолдошум чыгарып бергиле деген немесин. Менин лечениям күндөн күнгө кечигип баратат. Өзүмдүн башымда аварийный сотрясением бар. Ооруйт, ооруганда бир ай үйдөн жылбай калам дагы каушумда бар. Төшөктөн турбай жатып калам. Балким чыкса лечениям эртерээк алып берем деген нерсе бар. Садыр Жапаровго, Камчек Ташевке кайрылам. Чыгарып беришиңерди суранам. Бардыгынын эле өзүнүн жашоосу бар. Бул жагдайдын бардык тараптары мыйзам чегинде каралып, мыйзам чегинде чечим чыгарылат деген үмүттөбүз. Эненин дагы суранычы эске алынып, кичинекей наристенин тагдыры дагы эске алынат деген үмүттөбүз. Ал эми коомчулукта биринчи кезекте жоопкерчилик бул ата энеде. Ар бир ата энеге кайрылып кетет элем. Балдарга көзөмөлдү күчөтүү керек. Жана бардык тараптар дагы ошол эле дин кызматкерлери, мугалимдер, билим берүү тармагы жана башка тармактар дагы ушундай иштердин алдын алып, мындан кийин мындай окуялар кайталанбайт деген үмүттөбүз. Саламатта туруңуздар.